Саламатсыздарбы? Биз болсо бүгүн сиздерге фольгада жасалган шашлык тууралуу айтып берели. Шашлык жасаган бул Адыл деген жигит. Азыр маринадка даярдап атат. Чеснокторду бул маринадка кошуп атат. Дагы эмне керек бул эмеге маринад жасаш үчүн? Маринад жасаш үчүн эттин бардык түрү. Этни азыр уйдун эти. Уйдун эти, э? Эттин бардык түрү, тоок канаттуулардын этинен баштап, мына жылкынын, топоздун жана ошо бардык эт боло берет. Фольгага, э? Фольгагачы жумшак болот да, аябай. Маринадка чеснок кошосуң, дагы эмне кошулат? Чеснок, пияз, мындай киви, анан майонез, анан бияктан татымалдардын бардыгы кошулат. Кошуп туруп анан кийин фольгага ороп, чокко жасайбыз. Фольгага ороп туруп чокко канча убакыт коюш керек? Болжолдуу түрдө бир 20 мүнөт, 25 мүнөт. От жагы, э? Ошондо демделип пышат экен да бул, э, баягы? Демделип пышат. Чеснок не майда болуш керек баягы? Майда, чеснокто көбү канча майда кылса ошончо жакшы да. Чеснок аябай майдаланып бүтүп калды. 3 килограмм этке 2 баш чеснок. 2 баш, э? 2 баш чеснок салынат. Анан 2 штук киви салынат. Киви абдан сонунки. Кабык сабыгы менен деле кетеби бул? Кабыгы менен деле кете берет деген. Бул кивине эт жумшартабы же эмне кылат бул? Бул этти жумшартып, анан аябай эме даам берет да, сонун. Жана орустар айтып атат, нежный депчи. Жакшы даам берет. Анан абдан жумшартат. Муну да кошобуз. Пиязды кошобуз артынан. Могу пиязды дагы, пиязды жана мап майда кылбай эле, кадимкидей эле тамакка турагандай эле кылып турасак боло берет. Анткени бул фольгада бышатпайбы, ичинде бышат да. Ичинде сонун болуп быша берет. Муну каяктан үйрөндүң эле? Ашканада иштейсиңби, иштебейсиңби? Мурда ошо мага бирөө үйрөткөн, ошондон бери эле ушундай шашлык жейм дайыма. Үй бүлөгүн конок тосуп калса, үйдө ушу шашлык жегибиз келсе эле ушундай шырлы тамакты жасайбыз. Анткени эң оңой, анан бардыгына жеткиликтүү да, доступный. Любой киши жазса болот үйдөнчү. Буга мангалдын кереги жок, жанагындай шиштердин кереги жок. Бышпай калабы деген дагы сомнение болбойсун да. Бул сөзсүз түрдө бул фольгада бышат. Анткени эттин кандай түрү болбосун, каттаң малдык болобу, эмне малдык болот, баары бир бышат. Топоздуку да бышат дегенби? Топоздуку дагы жумшак бышат, жуп жумшак болуп бышат. Төөнүкү да жуп жумшак болуп бышат. Жылкынын эти да аябай жумшак бышат фольгага жасагандачы. Убакыттары болот да мындай? Убакыты болот. Уйдуку мынча минутада бышат, уйдуку мынча минутада бышат. Айырмачылыгы аз эле. 5-6 мүнөт айырмачылык. Пияз аябай ачык экен, могу жаңы пияз болгонго. Бул пияз да абдан жакшы даам берет, сочный болуп, прям кайра шашлык. Жегенге деле. Канча канча кило кошосуң? 4 баш пияз кошулду. 5 килограмм этке, э? Бул мен көбүнчө эле болжолдуу түрдө жазалып атат. Бул мынакей шашлыктын эмеси, приправасы. Пияздын көзгө. Пияз аябай ачык экен. Жаңы пияз болгон үчүн. Пияз ушундай ач болгондо элдер кыргыз эл болжол койчу эле го. Күн суук болот экен, анан кыш аябай катуу болот экен. Сен эмне деп болжол койсуң эми? Мен эми пияздын
ачуусуна карап туруп бир прогноз айта турган болсом кандай болот? Быйыл кыргыздар жестоко деп коелу, эми укмуш абдан аябай кандай деп айтса, мындай бир укмуш эс алат да. Ички туристтер, бул кинза. Кинза? Кинза, бул болсо туз. Тузду. Мен урматтуу көрүүчүлөр, бул мен сурап жатканымдын себеби Адыл деген жигит көп жылдан бери элдик медицина менен дары чөптөрү менен алектенет. Мына бул жакта ушул чөптөрү ден соолукка пайдалуу ар түрдүү чөбү бар. Чөптүн түрүн табабыз да, кыскасы. Баягы каймаритке, баягы муундар оорусуна, аялдарга, эркектерге тиешелүү оорулар, айтор массаж түрү бар. Чөптүн дагы кайсыл жакта өсөт, канча убакытта өсөт, эмнеге дары бардыгын билет бул жигит, ошон үчүн баягы. Бул эмне? Бул эме сурап койгондум да. Кичине, көп эмес, кичине эле зира. Мага аябай зире жагат. Ошон үчүн кичине да кошуп коеюн, көп эмес. Анан бул кунжуттун агы кичине кошуп коеюн. Кошпой деле койсо болот да негизи. Кошпой деле койсо болот. Анткени булардын кошуп атканын себеби бул майонезди салабыз, түбүндө бул эмесе калат. Жана согу Шорпо сыяктуу болуп калып калганда, ошону өзүнчө соус болот да. Так, бул кара мурч. Кара мурчту тогологун алып туруп, өзүңөр майдалап койсоң, ушундай аябай жыты буркап сонун чыгат да. Ушуну эми аралаштырабыз дагы 20 мүнөткө коюп коебуз. Маринатталган 20 мүнөт жетиштүү болот. 20 мүнөттө? 20 мүнөт. Отту кандай жагыш керек? Отту жыгач жакшы, жыгач бат күйүп бүтөт дагы, чогу деле жакшы. Көмүр дегендер. Көмүр деле болот, анан көмүр просто böyle киши көмүр эме го, мындай барып алып келиш керек, же болбосо кээ бир үйлөрдө жок, отун бардык үйдө бар да жыгач. Ошол жыгачты күйгүзүп эле, анан дагы көрөсүңөр ананыраак. Мындай маринад даярдалып атат. 2 майонез кошулат, 2 майонез кошкон жакшы. Так. Идишиңди кенен кылып алсаң болмок окшойт да? Я салып алам. Ичке салып чечинде, могу чутап кичине болуп кеткен. Эки майонез кошулат экен маринадка. Аны аралаштырасың. Ооба, аралаштырып, аябай аралаштырып, үстүнө пакет жаап туруп 20 мүнөт кое турам. 20 мүнөттөн кийин уже дайын болот. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биз идишти котордук, дегенси кичине тар болуп калгандыгына байланыштуу. Анан ушинтип аралаштырасыздар. Канча мүнөт аралаштырабыз муну? Бир 5 мүнөт жакшылап аралаштырып туруп, анан кийин үстүн пакет жаап коюп коебуз. 20 мүнөт кое турсак жетиштүү болот. Могу кибилерди изиш керек жакшылап. Эт эзилип кетпейби? Көп болуп кетти. Жок, көп болуп кетсе эчтеке болбойт. Мынакей аралаштырып бүттүк. Маринад эми 20 мүнөт коюш керек, э? 20 мүнөт жетиштүү болот. Эгер шашлык болсо 1 саат, 1,5 саат кылып койсо жакшы. Шашлык болсо 20 мүнөттө деле жазаса болот экен. Шашлык болбосо 1 саат, 1,5 саат коюп койсо болот деди. Бул фольга бардык народныйларда сатылат экен. Канча болот могу узундугу? 40 сантиметр, 35-40 сантиметр. Ошентип бүктөп алып эле. Бүктөп алды, гезе аласыздар.
Şimdi жазабай колдун нуру кетип калыптыр. Ой, geçelim. Ушинтип кесе аласыздар. Андан кийин отту жагат эмес, ушинтип алып, анан үстүнө темир торду коюп алып, анан канча убакытта бышат? 20 мүнөттөн ашык. 20 мүнөттөн Yarım saatте. Ушинтип отту алып жабып, бул чок болгончо кое турабыз. Эшикте от даяр болуп калды. Эми фольгага шашлыктарды салып баштайбыз. Мощный шашлык. Катуураак бешидир. Ушинтип оролот, Onu doğru alabыз. Типа шаурма сыяктуу турбайбы, э? Шаурма сыяктуу doğru alabыз. Бул жагын кайрып коебуз, анткени суусу акканда сыртына чокко кечке тамчылабаш үчүн кайрып коюшубуз керек. Кайрып туруп анан бул эки жагын жабыш керек, жакшылап, аябай жакшылап басыш керек буну деген. Biraz быша баштаганда бунун ичиндеги соктор, шорполору шаркырап кайнап эме болот да. Топ-тоголок болуп үйлөнгөн шардай болуп чыгат. Ошондо суу кечке тамчылабаш үчүн. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ушундай кылып салып алат экенбиз. Андан соң чок ушундай даяр болуп калат экен. Ушундай чокту чоктун үстүнө темир тор чокту түздүп алабыз, бир баягы баарына жайык кылып, бардык жагы күйүп кетпегендей кылып, бир тегиз кылып. Анан чоктун үстүнө могундай таштарга темир тор коебуз дагы, жана фольгага оролгон шашлыктарды ошол жака үстүнө коебуз. Мондай темирди коебуз, торчону. Бул торлордун үстүнө азыр фольгаларды коебуз. Бийик болот, э? Мен телефон фонарин. Мынаки мындай кылып тизип алабыз чоктун үстүнө. Ошол жерде бышат. Улам алмаштырып туруш керек да мында. Ооба, эки бетине улам алмаштырып. Biri öyle mi? Oldu ушундай. Анан чокту ушинтип желпилдетип турасыздар, коробканы алып алып. Бул желпилдегенде чоктун табы улам күчөп турат дагы шашлык бышууга.
жакшы оңой болот. Жанагы берки торубуз бир аз бийигирээк болуп калды, ошондуктан бир аз жапыздатып башка торду салдык. Буюрса шашлыкта бышкады калды. Азыр күбө болосуздар. Ошентип биздин шашлыкта бышты, фольгага бышкан шашлык. Аз кандай бышканын көрөсүздөр. Ачып атабыз. Чытыты менен окмуш болчу, эми даамын көрөбүз азыр. Мына ушундай болуп бышат, бул дымдалып. Оке. Сымылда. Ушундай урматтуу көрүүчүлөр, ушинтип фольгага жакшы шашлык жасап жесеңиздер болот. Биз сиздер менен коштошобуз, шашлык жегиси келип кетти.